Чек арадагы куралдуу кол салуунун запкысы кырчындай өмүрлөрдүн кыйылышы менен эле катар жүздөгөн жарандарды үй жайсыз, баш калкасыз калтырды. Бир заматта жыйган терген мал мүлкү үй жайы менен кошо бүлүнүп, алардын жашоосу оор сыноого кептелди. Кылым карыткан кыргыз элинин канына сиңген айкөлдүк, берешендик кайрымдуу инсандардын кол кабыш кылуусу менен көрүнүп турат. Кыйын күндөрдө жабыркагандарга жөлөк таяк болгондордун сап башында Миргүл Темирбаева да бар. Биз азыр максат айылында турабыз. Жарык тарткандарга өзүбүздүн элибизге жардам кылайлы деген ниетте. Учурда айылдын жашоочулары жана ошол эле өкмөттүн жардамчылары менен биргеликте баарына тең бөлүштүрүп элге берилгени жатат. Буюрса бул максат элинин, максат айылынын ушул эле Элек районунун Бак кентинин баарынын башына келген бул апаттын жалгыз булардын эмес, жалпы эле Кыргызстандын кайгысы болду. Колубуздан келген бардык жардамды ар бир Кыргызстандын бурчунан ушул кыргызмын деген жүрөктүн ар бири өзүнүн колун сунуп жардамын аябай мына азыркы күндө көрсөтүп атат. Лейлектин демилгелүү кыздарынын бири Миргүл Темирбаева үй жайсыз калган мекендештерине сапаттуу үлгүдөгү чай кайнатуучу ток чайнек, тамак бышыруучу казан, электр печкаларын, жаңы кийим-кечелерди, даяр сатылып алынган төшөнчүлөрдү алып келген. Бул каражаттарды максат айылына алып барып 150 адамга өз колу менен жеткирип тапшырган жеке ишкер кызына жергиликтүү жашоочулар өз ыраазычылыктарын билдиришти. Биздин максат айылына мындай башыбызга оор неме түшүп турган убакта кыргыз элим карап турган жок, Кудайга шүгүр. Баары кыргыз ар тараптарынан келип жатышат, алып жатабыз, Кудайга шүгүр баардыгыны. Бул да болсо бизге Алланын берген сыноо болду, буга шүгүрчүлүк кылабыз. Биз жалгыз эмес экенбиз, буюрса баардыгы жардам берип жатышат. Ушулардын катарында мына Миргүл сиңдибиз дагы жардам берип, элдер баары алып атышат. Ушул максат айыл тургундарынын атынан буларга баардыгына ыраазычылык билдирем. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узак болуп, тапкандарга береке берсин Алла. Чек арадагы максат айылында абалды жеринен көргөн кайрымдуу инсандар азык-түлүк жетиштүү экенин белгилеп жатышат. Азыркы учурда башка муктаждыктар да бар экенин айтып, каалоочу кайрымдуу инсандар эске алса болот экен деген тилектерин да жашырган жок. Негизи максат айылы сиздер жалгыз эмессиздер деп айтмакчымын. Буюрса баардыгы жакшы болот, алдыда жакшы күндөр болсун. Ушундай элибиз бар, элибизден айланса болот. Элибиздин келечеги ушундай пейил менен биздин элибиздин келечеги дагы ушундай жакшы болот деген ойдомун. Биз келгенде эмнеге көп болдук. Тамак аш чындыгында аябай көп жардам берилиптир. Мүмкүн болсо кийинки жардам берүүчүлөрдөн ушундай байкадым. Үйгө керектүү өзгөчө мына күн ысып келатат, келген тамак аштарды сактай турган мүмкүн болсо муздаткычтарды жардам берсек болот экен. Себеби алар бузулуу коркунучу бар мына күн ысыган сайын. Калк башына түйшүк түшкөндө ынтымакташа кол сунган кайрымдуу инсандарга, ыктыярчыларга тек гана ыраазычылык айтууга болот. Канышай Ашымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.